Бул менин темир тулпарым. Аллах Таала мен эки бутум жок жаратса дагы, бирок эл барган жерден калбайм. Барган жерге барам. Ушул машинени мени мектептен бүткөндөн ата-энем сатып беришкен. Өзүм өздөштүрүп кеттим. Шаарга же узак жолго ушул машина менен чыгам негизи. Айылга же бир той жакшылыктарга барып коляска менен бар. Тоо таштарга болсо үйдө атым бар, эшегим бар. Бир сөз менен айтканда бардык жерге барам да. Бул машина менен жеке эле мени ташыбайт. Бул машина менен заказ болуп калса же болбосо ушундай бир жерде жумуш иштейм. Бул машина менен жүк ташып, ошентип акча табып, үйдөгүлөргө муктаж нерселерин алып келип, негизи эле үйдө олтурбашка аракет кылам. Аллага шүгүр. Ушундай машинам бар экен. Башкалар катарын жүргөнүмө таксибайт этем. Ушундай адамдарды ташып, акча табам. Жана ошондой эле өзүм баратканда ким бирөө кол көтөрсө алып алам. Бар олтурган адам кызыгышат, кандай айдайсың, кандай болот деп. Бул машинени алганыма 4 жыл болуп калды, 4 жылдан өтүп калды. Үйрөнүп кеттим. Жана башка жактарда турнир болсо же болбосо концерттер болсо ушул машина менен барам. Негизи көп учурда шаарда болом, бул машина менен шаардын ичинде. Ушундай гай байкелерди тоскондо эми инсанбызда правила бузуп коебуз. Тосуп келгенден кийин эшикти ачып ассаламу алейкум байке дегенде эле абалын көрүп түшүнүп кой беришет. Жана ошондой эле жолдон бирөөнү алып алсаң да таңыркап карай берет да. Кандай айдайт экенсиң, көп суроо берип калат. Кандай кыласың, кандай айдайсың? Мисалы арасында болуп калат. Мен олсам мама туруп машина айдай албайм го деп. Негизи бул машинеде узак жака Жалал Абад, Баткен, өзгөн узак жолго дагы чыга берем. Туугандардан той топур болсо же болбосо заказ чыгып калса, көп адам таңыркап сурайт, кандай айдайсың, кандай көп айдаганда кыйналбайсыңбы деп. Жок, көнүп калганмын. Мен ушунча ийгиликке жеттим, анын баарына өзүмдүн алдыга койгон максатым жана кайтпас аракетим себеп болду дейм. Бул машинеге да өзүмчө кичинекей кезимден бери кызыгам. Кызыкканым үчүн өздөштүрүп кеттим деп ойлойм. Атайын окуган эмесмин, ооба. Негизи бул машинени айдап баштаганда, негизи бул машинеден айдаш үчүн машина миниш бул менин кыялым эле да. Андан кийин ата-энем бул машинени сатып үйгө алып келип берип койду. Айдай албасам да рульга олтурат элем. Андан кийин ушундай бир телевизордон көрүп калдым. Мына педалдарга мындай таяк байлап, жыгач байлап, бир аздан айдап үйрөнүп, кийин ушинтип билбейм, кызыгуу себеп болгонбу, башында коркунуч деле болгон эмес. Ошентип кийин айдап өздөштүрүп, башында таксибайт этип жүрдүм. Айыл менен Нокат базарына. Кийин болсо алыс ошентип шаарда жүрүп үйрөндүм. Азыр эми Аллага шүгүр, кайсыл жерге болсо дагы бара берем.